Дагы кыргыз элимден ушундай сонун жардамдар келип жатат. Биринен бири угуп көрүп ушундай продуктыларды таштап кетишип атат. Эжекеге гүл дагы алып келишиптир. Таластагы Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду дагы ушинтип продукт менен жардам көрсөтүп кетти. Булар дайыма ушу атлет байкелерге продукт берип турат экен. Бул жакта фундамент куюлуп бүтүп жаткан болчу. Ал эми кечинде болсо кошуна эжебиздин туулган күнү экен. Саат 12-де сюрприз кылып торт менен барып куттуктап келдик. Биздин ар бир таңыбыз кошуналарыбыз менен башталып, түндө кошуналарыбыз менен бүтөт. Ортодон мен малина варенье жасап жетиштим. Жонарык айылына барып алып келдик. 130 сомдон экен. Адлет байкелердин салынып жаткан үйү жаңы конуш болгондуктан тегерек чекесинин баардыгы ачык, дайыма тыркыраган шамал болуп турат экен. Ошон үчүн жок дегенде ушул шамал келип жаткан жагын бир тарабын забор кылып берели дедик. Баары албетте сиздердин колдооңуздар менен, сиздер салган каражат менен жасалып жатат. Фундаменти куюлуп, пескоблоктор заказ кылынып түштү. Наставничестводо окуп жаткан окуучумдун жолдошу ушул фундаментке щебенка кумун түшүрүп берди. Чоң рахмат. Дагы кайрымдуу жарандарыбыз ушу усталарга тамак жасап бергенге деп эт таштап кетишти. Терең ыраазычылык билдиребиз. Ошентип забордун фундаменти да куюлуп, кургап бүттү. Пескоблоктор коюла баштады. Бул туалетти да заказ менен жасаттык, чек-чейип келип калды. КамАЗиз байкелер дагы уш кайрымдуулук болуп жатыптыр деп бизге арзандатуу кылып берип жатат. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ортодон бурч көтөрүп усталарга тамак алып келгендер болуп жатат. Мынакей пескоблоктун биринчи катарлары тура баштады. Стройка иши башталгандан баштап кудай жалгап погода аябай сонун болуп жатат. Үйгө дагы газоблоктор түшүрүлдү. Эртеңден баштап дубалы тургузула баштайт. Ошентип бир жагынан газоблоктор түшүп атат, бир жагынан сарай тургузулуп атат, бир жагынан бул забор тургузулуп жатат. Биздеги жаңылыктар ушулар. Уландысы сөзсүз түрдө бар.